Ар аптанын жума күндөрү Баткен телеканалында кечки саат 8:30-да кечки Баткен телекөрсөтүүсүн көрүңүздөр. Ассаламу алейкум, ардактуу теле көрүүчүлөр, кутманды ушак кечиңиздер менен кайрадан мына ушундай аптанын жума күнү сиздер менен ушундай түз эфирде Баткен телеканалында жолугушуп жатканыбызга чексиз кубанычтабыз. Келиңиздер, бүгүнкү кечки Баткен телекөрсөтүүсү өз ишин баштады десек болот. Анықтан жалпы биздин көрөрмандарды экранга жакын олтуруңуздар деп чакыра кетели. Кызматыңыздарда аты жөнүм Расул Акматов. Буюрса, бүгүнкү эфир өтө өзгөчө, майрамдык эфир болот десем жаңылышпайм. Анықтан барыңыздарга кызыктырып, мен экранга жакын чакырайын жана ошондой эле эфирдин аягына чейин биз менен бирге болуп, эфир тууралуу өзүңүздүн дагы ой пикириңизди калтыра кетсеңиз болот, ардактуу замандаштар. Анда бүгүн дагы студиябызда атайын биз алыстан конокторубузду чакыртып, бүгүнкү эфирибиз дагы бир өзгөчө ысык эфирлерден болсун деп конокторубузду чакырып отурган учурубуз. Анда бүгүнкү студиябыздын меймандары менен тааныштыра кетейин. Абдамитов Турсунбай Марказ Маданият үйүнүн көркөм жетекчиси жана ошондой эле анын окуучусу, шакирти десек болот, Нурсултан Исаков. Саламатсыздарбы? Кутмандуу ушак кечиңиздер менен. Саламатчылык. Маанайлар кандай? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы келдик. Маанайлар зор. Зор, жакшы. Нурсултан? Жакшы. Мына ушундай ардактуу көрүүчүлөр, азыр баарыңыздар көрүп отурсаңыздар керек. Өзүңүз алдыңыздарда тургандай эле эки Yamaha жана ошондой эле бул жакта биздин аккордеондор турат. Булардын баардыгын дал ушул инсандар азыр сиздердин алдыңыздарда тартуулап сиздерге ойноп бермекчи. Андыктан алыстама жок, туугандар. Азыр экрандын түбүнө биздин режиссерлор телефон номерибизди чыгарат. Дал ушул телефон номерлерге сиздер WhatsApp'тан SMS билдирүү жиберсеңиздер болот. Жалаң гана WhatsApp'тардан биз билдирүүлөрдү кабыл алабыз. Жана эң кызыктуу, жакшы суроо кимде ким ушул эки бүгүнкү инсаныбызга өтө баягы эсте калган суроолорду берген болсо, анда ошол инсанга биз өзүбүздүн демирчилерибизден таттууларды, шириндиктерди берели. Сиздерге мен башында айтып кетейин, ушул Нурсултан же Турсунбай ага сизге кайсы билдирүү жаккан болсо, анда сиз ошол билдирүү мага жак десеңиз, мен демирчилерибиздин ушундай таттууларын берейин. Анда келиңиздер, жалпы биздин көрүүчүлөргө Турсунбайга сизден баштайлы, бир аз өзүңүз тууралуу маалымат берип кетсеңиз биздин көрүүчүлөргө. Ассаламу алейкум. Урматтуу Баткен областы дейин. Бардыңыздарды келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Биринчиден аман болуңуздар, бактылуу болуңуздар. 2021 жыл жакшы жылдардан болсун. Эми өзүм тааныштыра кетсем, өзүм Кадамжай районуна караштуу Марказ айыл өкмөтүндө жашоочусумун. Ушул Маданият үйүндө канча жылдан бери эмгектенип келатасыз? Маданият үйүндө 2 жылдан бери эмгектенип. Ага чейин тойлор менен. Элдин кызматына жүрдүңүз баары бир, үй бүлөңүз тууралуу айтыңыз. Үй бүлөдө бир туугандарым, 2 уул 2 кыз. Эң зору мен. Жакшы. Карындашым бар. Жакшы. Өзүбүздүн семьяда 5 балам бар. Демек жакшы. Дал ушул 5 баланын сүйүктүү атасы, ырчы атасы. Жакшы, Нурсултан мырза, өзүң тууралуу биздин көрүүчүлөргө маалымат берип кетсең. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен Исаков Нурсултан, Ош шаарында төрөлүп өскөм. Искак Разаков номер 20 мектебинде окуйм. Пандемияга байланыштуу азыр айылга келип ушакта жүрөм. Үй бүлөдө канча бир туугансың? Үй бүлөдө 5 бир тууганмын, балдардан эң кичүүсү. Эң кичүүсү. Үйдүн эркетайы балдардан, Жакшы. Анда ардактуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле, бүгүн ушундай Турсунбай агабыз менен Нурсултан инибиз өздөрүнүн Yamaha'ларын алып келди. Бири-биринкин чертпейт экен, булар өздөрүнүнкүн ойнойт экен. Ошондуктан азыр өздөрүнө да бирден ушул убактыбыз жеткинче биз мүмкүнчүлүк номерлерди берели. Бүгүнкү биздин жалпы көрүүчүлөрүбүзгө учурдан пайдаланып ушул кирип келе жаткан 2021 жаңы жылдар менен куттуктап, мына өзүңүздөргө маалым болгондой эле 2020 жыл баардык кыргыз элине, дүйнө элине бир оор, сыноолуу жылдардан болду болуш керек менимче.
Ошондуктан келиңиздер ушул эски узап бараткан жылды бир жакшы ушундай биздин чыгармалар сиздерге бир мындай дем күч болсун, дары болсун. Жагымдуу азыр биз музыкалык чыгарманы Турсунбай агабызга берели. Бир жагымдуу музыкалык чыгарма менен эфирибизди баштайлы анда. Анда жалпы көрүүчүлөргө тартуулансын. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Сенсин жаным. Сенсин жаным. Демек, коесуздар. Максат Баткендин репертуарынан. Жакшы. Кабыл аласыздар. Келдик анда эмесе. Кечиресиздер. Демек, ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирибиз түз эфирде жүрүп жатат. Ошондуктан анча-мунча кемчиликтер кеткен болсо, туура түшүнөсүздөр деген ойдобуз. Сиздер болсо SMS жаза бериңиздер, биз өз дарегине жеткиребиз. Байле. Браво, кол чабуулар болсун. Мен ойлойм, азыр жалпы экрандын артында бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр үнүңө баракелди деп кол чабатса керек. Өтө сонун жакшы чыгармалардын бири болду. Чынында эле азыр сиз ойноп баштагандан эле бул жака SMS билдирүү аябай көп келип атат. Ошондуктан ардактуу телекөрүүчүлөр, мен сиздерге эскерте кетейин. Кайталангыс суроолор болсун, баягы бир оригиналдуу суроолор болсун. Анан кийин ошол суроолорго оригиналдуу жооптор болсун дегендей. Канча бир туугансыз мен сурап кеттим башында, ушул сиздерди атайын кайра сурай бербесин деп. Эми андан сырткары баягы орусча айтканда дежурный суроолордон башкаларын берсек жакшы болот эле. Канча жылдан бери Ямаханы ойноп келесиз? Ямаханы кармаганыма 2000-жылдан. Демек бул жаңы окшойт менче? Ооба жаңы. Бүгүн биринчи жолу келди. Демек бул Ямахандагы тушоосун биз кесип атат экенбиз да. Демек Ямаха аккордеон дагы эмнеде ойнойсуз? Ошол экөө. Жакшы. Андан буюрса азыр SMS билдирүүлөр дагы келип атат. Биз четинен баштап өз дарегине жеткиргенге аракет кылалы. Турсунбай байке, ишиңизге ийгилик дейт. Кутман кечиңиздер менен
ийгилик жаш талантка дейт. Демек Нурсултанга дагы бул жактан СМС билдирүү келип атат. Салам Турсунбай, иштериңерге ийгилик дейт. Бар болуң, суроо дейт. Кадам жайдан болом деп 900 абонент СМС билдирүүнү жиберген экен, суроосун толук аягына чыгып калыптыр. Саламатсыздарбы Турсунбай эке, ата-энеңиздин ыраазычылыгын алдым деп ойлойсузбу деп 603 абонент СМС билдирүү жиберген экен. Саламатсыздарбы, ишиңерге ийгилик каалайм, апа-акеме арнап, апалар жөнүндө ырдап берсеңиздер дейт. Эржандын туулган күнү менен куттуктап, Максат Баткендин ырларынан ырдап берсеңиздер дейт. Мынакей башында эле биз дал ушул Эржандын туулган күнүн билип, Максат Баткендин ырларынан жаңырттык. Ата-энеңиздин ушундай ак сүтүн актадыңыз эле деген суроолор келип баштады. Демек акташ кыйын го дейм менчи. Келген конокторго ишиңиздерге ийгилик дейт. Ушинтип талантыңыздарды элге тартуулап, ойноп күлүп жүрө бериңиздер. 2021 жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ямахада өтө сонун ойнойт экенсиздер. Ушинтип мурунку ырларды жаңыртып, ырдап жүрө бериңиздер, ишиңиздерге ийгилик дейт. Дал ушул суроо пайда болду. Ушул эски ырлардан дагы ушундай жаңыртып ырдап жүрөсүзбү өзүңүз эле? Обон жаратып дегендей. Обон эки обон жараттым. Өз айыл жөнүндө, кадам жай жөнүндө, айылыбыз жөнүндө эки бар. Жакшы. Нурсултан, сага да суроо берип кетейин. Кандай себептер болуп калды ошо Ямахада ойношуңа? Ким түрткү болду? Өзүм кичинелигимден музыкага жакынмын. Кичинелигиңде? Ооба. Ошого атам мага Ямаха подарка кылып, ошодон кийин уже Ямаха кызыгып. Кичинекей дегенде канча жашында? 9-10 жашымдан баштап. Жакшы. Анда азыр сага дагы бир кезек берелим. Ушул пианино Ямаханын коштоосунда бир жагымдуу музыкалык чыгарма аткарып бер. Жалпы биздин көрүүчүлөрдүн урматына, кандай дейсиң? Болобу? Тынчыракпы же шоуро? Боло берет. Бизде баягы шартыбыз жок. Эми кааласаң биздин жалпы көрүүчүлөрдүн бир маанайын көтөрүп, бир мындай шаңдыраак болсо дагы жакшы болот. Анан акырындап барып, анан өзүң даярданып келген чыгармаларга кезек беребиз. Кайсы чыгарманы аткарабыз азыр? Жаш кыял. Жаш кыялдын. Кеттик анда. Кезек сенде.
баракелди азаматсың, чоң рахмат. Эми Турсунбай айтсаңыз, мына шакирттер деп калдык, канча окуучуңуз бар мына ушундай таланттуу жигиттерден? Таланттуу жигиттерден азыр ушу күндө ушул убакта Турсултан дагы бир шакиртим бар. Ал досумдун уулу Карагандын. Демек алар дагы ямак ойнойт, э? Ой, ямак. Демек ушундай кызыккан балдар бар да, азыр биз көрүп аткан көрүүчүлөрдүн арасынан ушул балдарында ушундай Ямахага ушул эле Кадамжай районунан, Марказ айылынан ушул сиздердин эле айылдаштар балким демек Турсунбайга алып барсак жакшы болсо керек деп ойлонуп калса керек. Бирок кандай жолдор менен кабыл аласыз эгер ушундай таланттуу балдар бар болсо? Кабыл алыш жакынкы күндөрдө азыр маданият үйүбүз ремонт болуп атат. Ошол маданият үйлөр ремонт бүтсө, бир кабинет алып окуучуларды алабыз. Жакшы. Азыр бизде СМС билдирүү бар экен, 250 абоненти. Турсунбай УК, сага ден соолук, ишиңе ийгилик дейт. 5 баланын атасы болгонуңа сыймыктанасыңбы? Аялың менен бактылуу бол, балдарыңдын жакшылыктарын тең көргүлө деп Майдан айылынан СМС билдирүү келиптир. Жолдошбек Мамажановдордон ырдап койчу, сүрөтүңө деген чыгарманы суранып кеттир бул жакта. Чоң рахмат. Кийинки СМС билдирүүлөр, СМС билдирүү аябай көп бүгүн. Кинке, салам, кандайсыздар дейт. Жашоодо өкүнгөн күнүңүз болдубу? Ата-энеңиз үчүн эмне кылдым? Ата-энеңизди ажылык сапарга жөнөттүңүзбү? Бардык ата-энелер Мекке шаарына барып, Замзам суусун ичүү насип кылсын дейт. Бизди көрчүбүз, чоң рахмат. Турсунбай ака, сизге Майдан айылга тойго келип, тойдо кызмат кылгандарга ырдап берген элеңиз аябай жакшы ырдайт экенсиз. Дагы бир ырдап берсеңиз дейт. Буюрса ырдатабыз. Сөзсүз түрдө атайын келгендиктен биз кантип ырдатпай биздин конокторду жөнөтөлү. Буюрса алда ырдатабыз. Демек сизге тойлорго да заказ чыгып баштап атат бул жактачы. Нурсултан ийгилик деп эжең СМС билдирүү жиберген экен. 790 абоненти, чоң рахмат. Талантыңыздарга таазим дейт. Ассаламу алейкум Турсунбай ака, өзүбүздүн көчөбүздүн айылыбыздан салам дейт. Мына ушундай. Ассаламу алейкум Баткен телеканалы, Ямахан черткен байкенин аябай черткен аябай сонун дейт. Сөз жок, оштон болом деген СМС билдирүү келген экен. 875 абоненти. Мына ушундай. Биз дагы бир эскертели, ардактуу теле көрүүчүлөр, биздин конокторго өтө оригиналдуу, кайталангыс суроолорду кимде ким узаткан болсо, анда биздин демөөрчүлөрүбүздүн бири болгон ушул Кыргызстан дүкөнү. Бул жакта сиз дүң жана чекене баада таттууларды, шириндиктердин бардык түрлөрүн тапсаңыз болот. Кайсыл жакта деп турган болсоңуз, анда дареги Баткен шаары, Асылбек соода борборунун подвалында жайгашкан. Жана ошондой эле андан сырткары биздин дагы бир демөөрчүбүз, бул Эркатай дүкөнү акыл эсти өстүрүүчү жаш балдардын жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап 16 жашка чейинки улан кыздарга ошол жактан бардык оюнчуктардын түрлөрүн жана ошондой эле кийим кечилердин түрлөрүн тапсаңыз болот. Барыңыздарды дал ушул дүкөндөрдү сунуштайм, барып ошол жактан соода кылып кетиңиздер. Ал эмесе биз мынакей кезекте кайрадан эле Турсунбай агабызга берели. Эми кезек жандуу музыкалык чыгарма, эми аккордеондун коштоосунда болсун Турсунбай ага. Биздин көпчүлүк көрүүчүлөрүбүз суранып атат, ырдаткыла деп атат, ошондон ырдаталы. Кайсыл чыгарманы эми аткарып берем деп турасыз? Биздин жалпы көрүүчүлөргө. Азыркы аткарыла тургандар жалпы эркектердин атынан, мырзалардын атынан, мырзалардын атынан айымдарга. Ар бир эле мырза сөзсүз айымдарга арнап ыр чыгарса керек эменчи, ырдаса керек. Ошондой. Кеттик анда ошолордун катары. Шам деген Кеттик анда.
баракелде. Баракелде. Азаматсыз бар болуңуз. Негизи эле айымдар үчүн караңгыда жүрсө чырак болобуз, ал эми свет өчүп калса шам болобуз дегенде. Мына ушундай жагымдуу чыгарма болду. Негизи репертуарыңызда көбүнчө кандай чыгармаларга басым жасайсыз? Ата эне жөнүндө дагы барбы? Мекен жөнүндө? Ата эне жөнүндө, мекен жөнүндө почти жок. Көбүнчө кыздар жөнүндө. Демек, чыгармалар сүйүүсүз баягы өзүнүн баягы кандай десек, өзүнүн бир шаңын, маңызын жоготса керек менчи. Жакшы. Нурсултан, демек азыр канчанчы класста окуйм дедиң? 8. Ошто окуйсуң? Азыр эми карантин болуп калды. Үйдөн эмне менен алексиң? Үйдө ошо Ямаха эле ойноп турасың, Ямаха, демек, андан сырткарда бир нерсе кызыгасыңбы? Балким баягы жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дейт. Дагы эмнеге кызыгасың? Мындай жаныбарга кызыгам. Спортторго кызыгасыңбы? Кайсы түрүнө кызыгасың? Спорт тайквондого катышам. Аз пандемияга байланыштуу спорт залга бара албадым. Демек, пандемия, карантин көп эле жакшылыктарды жана ошондой эле көп нерседен бизди алсат койду. Буюрса, бул пандемияда 20 жыл менен кошо кетсин, 21 жыл бизге жакшы жылдардан болсун. Эми негизи эле баягы жыл башында айтат экенбиз, чычкан жылы келди атса, ой, чычкан жылы мындай болот, чычкандай өжөр болобуз дейткен, бирок ал убакыт көрсөткөн, ансыңардай ой жылы дагы эми жакшы жылдардан болсун деп ниет кылып коелу, баягы ким айткандай сүттүү жылдардан болсун өзүнө окшой. Андай СМС билдирүүлөр келип атат. Турсунбай иним жаңы жылда чыгармачылык ийгилик каалайм окунадан бизге 086 абонент СМС билдирүү жиберген экен. Кийинки СМС билдирүүлөр дагы өтө көп. Эми мен барына СМС билдирүүлөргө кезек берейин. Саламатсыздарбы, Кызылгүл менен барсамбы деген ырдырдап берип койсунчу. Сураныч дейт. 251 абоненти жазып атат экен. Демек ушундай чыгармалар барбы? Кызылгүл дейт. Ойлонуп көрөбүз. Эгер толук жиберсеңиз, анда балким ошол чыгарма бар болсо биз аткарып бергенге даярбыз. Турсунбай ака, Абар Сибаси деген ырдырдап бериңизчи дейт, сураныч дейт. Мен бирок түшүнгөн жокмун. Эмне болсо бул да сиздин баягы көрөрмандарыңыз окшойт менимче. Ассаламу алейкум, кутман кечиңиздер менен, ишиңиздерге ийгилик дейт. Талай Точиев байкен айылыма кетким келет деген ырдырдап бериңизчи деп 418 абонент суранып кетиптир. Эстен кеткис кызык күндөрүн айтып бергилечи дейт. Мына ушундай эми топурларга чыгып жүрөсүз. Кандай бир кызыктуу учурлар болду беле? Кызыктуу учур көп болот. Балким эсте калганы. Чозулуп кетти экен. Бир мындай бир тойдо балким ырдап атканда свет өчүп калдыган учурлар болду, эмне болду? Ушундай бир. Тойдон кайткан учур болгон. Тойдон кайтканда бир Москвич баштагы колонкаларды жүктөп келип алып, безин түгөп. Жолдо жаңы краска кылынган машина экен. Музыканттар менен түртүп кое берип заправкага жетип алайлы деп. Түртүп кое берип кетип, аркасынан дагы жүгүрүп жетип, түртүп келип атып.
Uzakka ketті машина. Ondan кейін biz daha kelip süйлöşüp geldi, türkü verip qarasak barımız talbaga saldı машинаны. Qarasak şoför benzинге кеткен екен. Эч ким жок эле түртөр экенсиздер. Жакшы. Бул жерде эсмес билдирүүгө келип атат. Ушул элдин алдына чыкканда ырдын сөздөрүн унутуп койгон учурлар болгонбу? Ошол кырдаалдан кантип чыккансыздар дейт. Атым Алия дейт. Мындай учурлар көп болот. Кантип чыгып кетесиздер? Же деп кетесиздер, Турсунбай байке, сизге үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ямаха Даврозбек Сапаров агабыздын издеп келем деген ырын аткарып берсеңиздер, сураныч дейт. Сөз түрдү. Саламатсыздар Баткен ТВ дейт. Кандайсыз Турсунбай аке? Азыр үй бүлөңүз менен атайын сизди көрүп жатабыз дейт. Ишиңизге ийгилик, чын ден соолук каалайбыз, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Марказ айылы Чукурдан сизди таанып сыйлаган жердештериңиз эсмес билдирүү жиберип атат. Өнөрүңөр өркүндөй берсин. Расул жана кечки коноктор дейт. Чоң рахмат 802 абоненти. Келиңиздер, анда биз дагы кийинки чыгармаларга дароо кезек берели. Себеби жакшы адамдар менен отурсаң убакыттын тез өткөнү да билинбей калат. Сөздү көп кылбай дагы эми жагымдуу музыкалык чыгармаларга кезек берели. Ооба, көбүрөөк ырдат кылалы. Өзүңүздөр байкатсаңыздар керек, Турсунбай агабыз дагы анча сүйлөбөйт экен. Мен ушунча суроо берсем, ооба же жок деле кайта жооп берип койт экен. Ошондуктан демек мен түшүнүп калдым, агабыз көп сүйлөбөйт, көп ырдайм деп келиптир, ошондуктан ырдаталы. Бул анда жаңы көпчүлүк көргөндөрдүн суроосу боюнча апалар жөнүндө да берсем жакшы болот. Апалар бул дүйнөдө аман болушсун, эч качан урушпасын. Ошондуктан ошолорду жалаң гана энелер үчүн ырда берейин. Энелерибиз ар дайым бар болсун.
бейиш эр таманасында дейт. Ылайым көп жашаңыздар дейлим. СМС билдирүүлөр дагы келип атат. Аккордеон үн жакшы экен дейт. Ямаханы канча калдыңыз эле деген СМС билдирүү келген экен. Ого, Ямаханы азыр баасын айтсак, мактангандай болуп калбайлы. Эгер кааласаңыздар Турсунбай агабыздын телефон номерин берели, өзүнүн өзүнөн уксаңыздар болот. Кийинки СМС билдирүү Расул Турсунбай байке келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктайм. Майлуу сүттүү жылдардан болсун. Үй бүлөңүз менен аман болуңуз, эч оорубаңыз дейт. Оорусаңыз таарынам дейт. Ушул коронавирусту пианинасыз менен жеңип алың, чыгармачылыкта ийгиликтер коштоп жүрсүн. Ушуну окуп коюңузчу Расул байке дейт. Мынакей окуп койдук, 710 абонентти. Демек, вирустарды ушул Ямаха менен кетирели деген ойдобуз. Буюрса, келген СМС билдирүүлөрү бар. Нурсултанга чыгармачылык ийгилик каалаймын дейт. Талантың ташкындай берсин дейт Нурсултан. Чоң рахмат. Оштон досторуң СМС билдирүү жиберип атат бизге азыр. Саламатсыздарбы, кечки Баткен көрсөтүүсү силерди экрандан көрүп отурабыз. Турсунбай эке жакшы ырлардан аткарып беришинчи. Жубайым Токтокандын 26 декабрь туулган күнү менен куттуктап Турсунбай аке бир ырдап бериңизчи. Сөзсүз түрдө алдыдагы ырдатабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, себеби бизде эми убактыбыз аз, ошондуктан азыр мен СМС билдирүүлөрдүн ушул биздин конокторго узаттым. Эгер жаккан болсо биздин белегибизди тартуулайбыз. Саламатсыңбы Нурсултан, ийгилик сага дейт. Бизге Ямахада ойногон байкелеріңиз сонун экен, бирок телефон чукпай болтуруңуз дейт. Бул жакта айтып коелу. Телефондун караган себеби, ардактуу көрүүчүлөр, биз телефондон бир аз баягы сиздер баягы башында айткандай эле жаңылбаш үчүн бир аз маалыматтарды алып атат, антан туура түшүнөсүздөр деген ойдобуз. Анда кандай кылабыз? Нурсултанга бир кезек берели, андан кийин кайрадан Турсунбай агабызга чыгармачылык дагы бир ырлардан тартуулап берсин суранабыз. Азыр кезек Нурсултанда. Кайсыл чыгарманы аткарып беребиз? Жашоодо мындай көп сүйлөйсүң негизи, же сүйлөбөйсүң такыр эле? Нурсултан, үйдө кандайсың? Нормально. Демек, орус мектепте окуйсуңбу? Демек, мына ушундай нормальный дегенге караганда Нурсултан анча-мунча сөзүнө орусчаны кошутат. Кеттик анда. Бир нормальный музыкалардан чыксаң да окусаң. Жагымдуу чыгарма Нурсултан мырзанын аткарышта.
Ай, баракелди. Рахмат, азаматсың, бар бол. Нұрсұлтан, негізі ыр жағынан қандайсың, ырдағанға? Ырдайсың ба? Ырдағанда эми үргүндүм. Эми ырдап атасың, э? Буюрса чоңойгондо ким болоюн деп атасың? Чоңойгондо эми архитектурага окуйм. Демек бул жөн гана хобби. Ооба. Ямах ойноо, азаматсыз. СМС билдирүү аябай келип атат. Эми кыска кайрыла кетели. Бул жакта абоненттерибиз, көрүүчүлөрүбүз жамандап көрүп баштады окшойт, окуя калдыңар деп. Ошондуктан ардактуу телекөрүүчүлөр, СМС билдирүү аябай көп. Ошондон жетишкенче мен аракет кылайын. Анан дагы бир номер даярдап турсаңыз, эфирибизде ошо менен жыйынтайлы. Бирок көбүнчө бул жакта сураныч Кадамжай деген ырыны ырдаткыла деп атат. Балким карап көрөсүз. Саламатсыздар, кутман кеч баарыңыздарга. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, келе жаткан жыл ийгиликтердин жакшы жылдардан болсун дейт. Турсунбай байке, талантыңызга тазин, Ямаха кызыккан балдар кыздарга үйрөтүп сабак бересизби же бул өзүңүздүн хоббиңизби деп 109 абонент суранып келиптир. Беребиз, колдон келишинче. Кийинки СМС билдирүү келип атат. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Мен Турсунбай акадан Элдос Алмаздын күткөн күн келди деген ырын суранат элем. Ямаха менен дейт. Ойлонобуз, буюрса аны дагы аткаранга аракет кылабыз. Бирок тилекке каршы убактыбыз аз, ошондагы туура түшүнөсүздөр деген ойдобуз. Ишиңерге ийгилик дейт. Нестан Даржан деген ырды аткарып берчи деп бул жактан да суранып атат. Аябай суранычтар көп болуп кетти. Азыр мен бул жакта баягы жакшы суроолорду жазып калдым абоненттерди. Буюрса акырындап эгер жетишпей калсак, биз эфирден сырткарыдагы ошол жеңүүчү инсандарга белегибизди тапшырмакчыбыз. Андыктан даяр туруңуздар. Бул жакта сиздин коллективдерден дагы СМС билдирүү келген экен. Мүмкүн болсо Кадамжай деген чыгарманы аткарып берсинчи дейт. Мына ушундай. Өтө СМС билдирүү бүгүн көп. Кадамжай ол ырды байрамдарда ары берейле. Азыр бул жерде шарт. Ооба. Буюрса дагы жакшылыктарга чакырсаңыздар, балким ошол сиздердин жакшылыгыңыздардан сиздер суранган чыгармаларды аткарып берет деген ойдобуз. Кийинки СМС билдирүү бүгүнкү туулган күн ээлерин куттуктап койгулачы дейт. Албетте, жалпы эле бүгүн 25 декабрь, кимде ким жарык дүйнөгө келип, же болбосо өздүк майрам өткөрүп жаткан инсандарыбыз, көрүүчүлөрүбүз бар болсо, чын жүрөктөн туулган күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Саламатсыздарбы, Марказ айылынан салам. Биздин айылдан ушундай таланттуулар чыкканына кубанам жана жездем менен иниме ийгилик деп 948 абоненти билдирүүсүн калтырган экен. Чоң рахмат. Анда сиз бир жагымдуу чыгармага даярданыңыз, Турсунбай ага. Анан мен бул жактан жыйынтык чыгарып, сиздерге жаккан суроолорго биз белектерибизди берели. Азыр мунун окуп коеюн, андан кийин баштайлы. Турсунбай байке, келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктаймын дейт. Майлы сүттүү болсун дейт. Ишиңиздерге ийгилик дейт. Рахмат. Кайсы чыгарманы аткарабыз эми? Бирок эми көрүүчүлөр капа болуп калбасын. Бирок шартты айттык, түшүндүрбү? Колдон келишинче эски ырлап жүргөн ырлардан ностальгия деген ырды да берейин. Кабыл алып коюшсын. Жакшы болот. Көрөрмандар. Сиздер үчүн бардыгыбыз ностальгияга баталы. Жаман чыгарма.
тыңдайлы. Романтика, фортуна, жүректің ортасында махаббаты менікіде болып жазылған роман. Сүйіп бәлкім жалғандыр, бәлкім ал күзгі жамғыр, сен үшін ал күндер жашты болса, мен үшін арман. Мен өзім жоқшыл күзді, бизе көбіз бір көз көрген, сарғайыңқы кезді еңседім бүгін. Мен өзім жоқшыл күзді, бизе көбіз бір көз көрген, сарғайыңқы кезді еңседім бүгін. Sargayınkı kezdi еңседім бүгін. Ай, баракелде, бар болуңуз. Албетте өткөн күндөрдү мына ушинтип артка кайрылып сүрөттөрдөн же болбосо видеолордон эскерсек болот экен. Ошондон ар бир күнүңүздөрдү, мүнөтүңүздөрдү, саатыңыздарды бир сонун кылып көрүңүздөр. Албетте сиздерге жакшылык каалап ортоктошуп аткан бул Баткен телеканалында кечки Баткен көрсөтүүсү. Азыр анда жыйынтайлы акырындагы бул жакта смс билдирүүлөр бар экен. Ишиңиздерге ийгилик дейт. Чоң рахмат. Жана ошондой эле бул жакта 291 абоненти жазыптыр. Жума күнүн 2 кичине кызым күтөт дейт. Кукла алабыз деп деген смс билдирүүсү бар экен. Сөзсүз түрдө тилекке каршы бүгүн куклабыз жок. Ошентсе дагы 291 абоненти мондой болгон мен атайын кичине кызыңызга белек берип коелу. Биздин каналыбызды көргөн болсо, анда ушул белекти ушул сиздердин бизди күтүп көрүп аткан кыздарыңызга болсун. Анда жыйынтык чыгаралы. Кайсыл сизге смс билдирүү бир жакшы суроо, кайсыл суроо мындай көңүлүңүзгө толду дегендей? Ата-эне жөнүндө, ата-эне ажыга жүрөт. Ошол суроолор жакшы болду. Демек, ар бир эле мусулман баласынын ой болсо керек, милдет болсо керек, ата-энени бул ажылык сапарга узатуу. Демек, эгерде сиз көрүп жаткан болсоңуз, ардактуу телекөрүүчүлөр, анда ошол инсанга мен мына ушул сонун белекти ыйгарайын, келип алып кетиңиз, же болбосо эфирден сырткары бизге байланышып коюңуз. Сиздерге чоң рахмат. Жолдун алыстына карабай, бир сөзүбүздү эки кылбай келип бергениңиздер үчүн. Анда сиздерге кыска нуска эркин микрофон берели. Көрүүчүлөргө айта турган сөз болсо айтып алыңыздар. Барлык көрөрмандарга, көрүүчүлөргө амандык каалайбыз, бактылуулук каалайбыз. Дагы жана айтып өтөйүн. Азыр менин үйүмдө ата-энем, Өзбекстандан чыккан эжелерим бардык көрүп отурушат, бардыгына салам. Досторум көрүп отурат, досторума дейли салам. Коллективибиз бар, коллективге салам бардыгына. Бардык аман болсун, бардыгыңар дүйнөдө ушундай жакшылык күндөр болсун. Жана гана кызмат кылаш, бизге насип кылсын. Нурсултан, сага да эркин микрофон берейин. Чакырганыңыздар үчүн рахмат. Ошо көрүп турган апама, атама, эжелериме, укаларыма салам айтам. Туугандарыма, досторума салам. Чоң рахмат, ардактуу телекөрүүчүлөр. Мына ушинтип бүгүнкү эфирибиз дагы жыйынталып бара жатат. Жалпы биздин көрүүчүлөргө чоң рахмат айтабыз. Анан ушундай атайын алыстан келгениңиздер үчүн атайын биздин дагы ушул сиздерге шириндик болсун. Келген жамаатыңыздар менен кетип атканда жеп кетиңиздер. Анан ошол ар бир оозго салганда шириндикти жеп атканда биз эсиңиздерге келип туралы дегенде. Рахмат. Чоң рахмат. Дагы бир рет талантыңыздар ташкындай берсин. Дагы да сиздер үчүн биздин эшигибиз ар дайым ачык. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушу менен бүгүнкү кечки Баткен көрсөтүүсү соңуна чыгып бара жатат. Демек, бүгүнкү эфир сиздерге жаккан болсо, анда биз өз максатыбызга жеттик деген ойдобуз. Буюрса, кийинки эфирибиз 2021-жылдын 1-январы болот экен. Демек, жаңы жылда алгачкы кадамдар менен сиздерди эфирге көрүүгө чакырам. Андыктан алыстамай жок, кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.